Чек арадагы окуялардан улам Кыргызстан ондогон жарандарынан айрылып, миллиардтаган чыгымдарга дуушар болду. 3000ден ашуун тургундар турак жайынан ажырап, 140 миңден ашууну коопсуз жайларга качышты. Мамлекетке 2 айылды түп тамырынан жаңылуу, 423 үйдү кайрадан калыбына келтирүү түйшүгү жаралды. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын ушул кезге чейин такталбаганы эң жаш Баткен облусу үчүн жогорудагыдай көйгөйлөрдү жаратып келет. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков Баткендеги жыл ичинде орун алган урунтуу учурларга токтолот. 2021 жылдын апрель окуясында курман болгон 36 жарандын сөөгү муздай электе 2022 жылдын 27 январында түнкүсүн тажик аскерлери кайрадан кол салып, Көкташ айылын минометтор менен аткылашты. Чек арага жакын жашаган 12 миң адам коопсуз жайга эвакуацияланды. 11 кыргыз аскери денесинен аркандай жараат алышты. 11 жабылганчы түштү. Алардын ичинен 8 травматология бөлүмүнө жаткырылды, 3 хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Азыркы балалардыкы орто оорлуктагы абалда керектүү дар-дармектердин лечениясын алып атат. Осколочный ранениялар болгон, ок тийгени 3, калган осколочный ранениялар менен кайрылышкан. Эми мыйзам чегиде болуш керек. Граница болуш керек. Адамдын акылына Алла Таала бергенден кийин 27 январда жүз берген чек арадагы ок атышуудан кийин эки тараптын коңшулаш айылдарынын аксакалдары 4 февраль күнү жолугушту. Баткен райондук милициянын демилгеси менен уюштурулган жолугушуу чек арадагы майда барат чыр-чатактарды элдик дипломатия аркылуу чечүү максатын көздөйт. Окуядан бери айылда жай турмуш орун алып, эки тарап ынтымакта жашоону макулдашкан. Кыргыз менен тажикти ынтымакта аксакалдар өздөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзсө жакшыраак болот да. Эми айыл чергесинде аксакалдардын сөзүн уга турган жаш балдар бар, тууган уругу бар. Ошолор чечсе жакшы болот да. Көп майдан конфликттер дагы баягындай кылбай өздөрү чечип алат да аларынчы. Февраль айында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамынын аткарылышы өткөн жылдын апрель айындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуунун кесепеттерин жоюу, аймакка авиакаттамдардын санын көбөйтүү маселелери боюнча Жогорку кеңештин ишеним жана ынтымак фракцияларынын көчмө жыйыны өткөрүлдү. Жыйынтыгында инвестиция тартуу, бир топтон бери курулушу бүтпөй турган социалдык объектилерди бүтүрүү, айланма жолдорду курууга каржылоону көбөйтүү боюнча Жогорку кеңештин токтомун бекитүү сунушталмай болду. Инвесторлорду биз ошол Бишкектен бул жакка жиберебиз. Анан ар бир инвестор келем дегенде коркуу сезим болот да. Биз ошол жерге азыр государственная страховая компания деп коет, ошону страховка кылып берсин. Мамлекет страховка кылып берсе, ошондо инвесторлорду келе турган кылгандай шарттар түзүп берели деп келдик. Мен ойлойм, эми эл менен баардыгы менен жолуга албай калдык, бирок ушул иштерди ишке ашырып туруп, анан натыйжасы менен Кудай бурса дагы келип кетебиз. Февраль айынын соңунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин көчмө жыйыны болуп өттү. Анын жүрүшүндө Баткен облусун мындан ары өнүктүрүү, атап айтканда инфраструктураны жана жолдорду жакшыртуу, жарандарды, анын ичинде чектеш аймактардагы тургундарды социалдык жактан камсыздоо жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү, инвестициялардын киришине шарттарды түзүү маселелери талкууланды. Инвесторлор менен чоң ишканаларды салган жатабыз. Өрүк сыяктуу кайра иштетүүчү ишканалардын баары Баткенден эл үчүн иштеши керек. Баткенден өзгөчө статусу боюнча мыйзамдын негизги мазмуну облусту өнүктүрүү, бизнес алып келгенге преференцияларды, шарттарды түзүү, аны биз бейшалактабай түз аткарышыбыз керек. Биздин өлкө башчы айтты. 2021 жылдын апрель айынын соңундагы каргашалуу окуяда каза болгон 36 жарандын жакындарын ар тараптуу колдоо боюнча президенттин демилгеси менен турак жайлар тапшырылган. Алардын катарында каза болгон Мамасалы Каратаевдин уулуна Садыр Жапаров унаа белек кылды. Эске салсак, буга чейин маркумдун агасы Регион телеканалына кайрылып, инисинин балдары атасынын унаасын калыбына келтирип берүүсүн суранып жатышканын айткан. Атам машинасында отургум келет деп, ушул машинада айдагым келет деп суранганмын деп, азыр ушул армандар келди. Садыр Жапаровго да рахмат айтам. Чоңойгондо ушул машинаны айдап, икелерин эңизи боюна отуруп. Аталышына жараша бул шаар 20 жылдан ашуун тарыхы бар Исфана шаары Разаков болуп өзгөрдү. Бул боюнча президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаарын кайра каттоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Кыргыз Республикасынын чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери Исхак Разакович Разаковдун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында жарлыгым чыккан. Анын негизинде
Isfana шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, жогорку кеңеш бул демилгени 3 окуудан жактырып кабыл алып беришти. Мен бул мыйзамга сыймыктануу менен кол койдум. Урматтуу бүгүнкү самалыктын катышуучулары, баарыңыздарды, жалпы кыргызстандыктарды Isfana шаарына улуттун жана жалпы республиканын алкагында гана саясат жүргүзө билген 20-чы кылымдагы чыгаан лидерлеринин бири улуу инсандын ысымынын ыйгарылышын чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул жылы Баткен облусунун тарыхында алгачкы жолу президенттин катышуусунда Норуз майрамы республикалык деңгээлде белгиленди. Садыр Жапаров Норуз майрамын Баткенде белгилеп жаткандыгын эгемен өлкөнүн чеги Баткен жергесинен башталары менен түшүндүрдү. Өлкө башчысы Норуздун майрамдоо учурунда Баткен гүлдөсө жалпы өлкө гүлдөйт, Баткен өнүксө жалпы өлкө өнүгөт деп жалпы кыргыз элин майрамы менен куттуктады. Баткен облусуна берилген макамдын алкагында конкреттүү программа иштелип чыгып, анда белгиленген тапшырмалар өз ыраты менен аткарылууда. Ошентип, бүгүнкү күндө бийлик башындагылардын көңүлү толугу менен Баткен жергесине бурулду. Баткен гүлдөсө жалпы өлкө гүлдөйт. Баткен өнүксө жалпы өлкө өнүгөт. Сентябрь айынын 14-түндө Баткен облусуна кайрадан тажик аскерлери ок чыгара баштаган. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен 3 тилкесинде ок атылды. Натыйжада кыргыз тараптан 2 аскер кызматкери жана 3 жайгын тургун жаратылды. Эки тараптын облус жетекчилери, чек ара өкүлдөрү чыр-чатак орун алган жерлерди кыдырып, атышуулардын чоо жайын такташканы менен чек арада абал чыңалуу бойдон калган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чек арадагы болгон окуяга байланыштуу Баткен облусунда иш сапары менен болду. Алгач облус активи менен жолугуп, андан соң тажик аскерлеринин аткылоосунан жараат алган бейтаптардан кабар алды. Күндүн экинчи жарымында УКМК төрагасы Баткен районунун 4 көчө аймагында Тажикстандын УКМКсынын чек ара аскерлеринин командачысы Раджабали Рахманали менен жолугушту. Жолугушууда чек арадагы куралдуу окуя талкууланып, чыр-чатактардын кайталанбоосу үчүн тийиштүү тараптарга тапшырмалар берилди. Бүгүн эртең менен Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен жерлеринде тажик тараптан ок атуу башталган. Азыр мен Кызылбел айылында турам. Бул жерде аялдар, жаш балдар жана кары картаңдар коопсуз жайга чыгып кетишкен. Азыр мына ушул Тажикстан менен чектешкен жерде октун үндөрү угулуп жатат. 16 сентябрь күнү эртең менен саат 6-лар чамасында тажик тарап Баткен облусунун бардык чек ара тилкелеринен кайрадан кол салды. Ок атышуу саат 16:00 чейин уланды. Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Тажик Республикасынын УКМК төрагасы Саймумен Ятимов жана эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин сүйлөшүүсү жыйынтыкталып, ок атууну токтотуу боюнча чечимге келишти. Ошондой эле чек арадагы оор техникаларды артка кайтаруу боюнча сүйлөшүлдү. Ок атууну токтотуу боюнча чечимге келдик. Азыр комиссия түздүк. Биз бардык жерлерге команданы берип атабыз. Атышканды токтотуу боюнча команданы бердик. Ошондон дагы бир жолу ушул телевидениеден дагы азыр айтып коеюн эми биздин граждандарыбыз, жарандарыбыз тынчсызданбасын. Каргашалуу окуядан соң министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Баткенге болгон 2 күндүк жумушчу сапары 29 сентябрда Лелек районунан башталды. Анын алкагында тажик агрессорлорунан жабыр тарткан жергиликтүүлөр менен жолугуп, талкаланган объектилерден кабар алды. Тажик тараптын агрессиясынын кесепеттерин жоюу үчүн Баткенге 3 миллиард сом бөлүнөрүн айткан төрага калыбына келтирүү иштери жаз айларында толугу менен бүтөөрүн билдирди. Республикалык бюджетибизде 2 миллиард 200 миллион сом резервибиз бар эле, государственный бюджетный резерв деп коет. Ошону 3 миллиард кылып которуп бияка. Анан курулуштарды баштайлы деп өзүңүздөр көрүп атасыз, башталды. Кышка чейин элдерди үйлөрүнө киргизип алабыз. Кышы менен, жазы менен социалдык объекттин баарын бүтүрөбүз. Тажик агрессорлору тарабынан өрттөлгөн үйлөр тазаланып, ордуна жаңы үйлөрдүн курулушу 10 октябрда Аксай айылынан башталды. Облус боюнча жалпы 423 үй курулуп, ар бир үйдүн курулушу 3,3 миллион сомго бааланган. Дээрлик толугу менен талкаланган Достук жана Капчыгай айылдарынын ордуна жаңы айыл түптөлөт. Аксай айылында бүгүнкү күндө 57 үй жараксыз болгон. Бүгүнкү күндө мына көз турасыздар баштады уже баягы кээ бир компаниялар жумуштарын баштады. Уже
тракторлар келип ошо фундаменттерин жана башка иштердин жумуштарын башташты. Андан тышкары жашоочулар азыр буларга атайын баягы МЧС тарабынан эме тигип берген. Үй куюп берген, ошол үйдө эркектер жашап атат ал үйдө. Же болсо кепилер туугандарында, же баткен ошол жерлерде жашап жатат. Жыл соңында президент Садыр Жапаров 24-25 декабрь күндөрү 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусунда болду. Алгачкы күнү тажик аскерлери тарабынан өрттөлүп тонолгон үйлөрдү калыбына келтирүү иштери менен таанышып, чек арадагы жашоочулар менен жолугушту. Иш сапарынын экинчи күнү чек ара заставаларынын абалы, ички жолдордун курулушу жана өндүрүш ишканаларынан кабар алды. Канча балаң бар? 5 бала менен. Эркек 3 кыз, 3 уул эркек. 3 уул эркек. Жакшы. Бактылуу болсун. Жакшы. 2022 жыл Баткен облусу үчүн негизинен чек ара окуялары жана калыбына келтирүү жумуштары менен коштолду. 63 жаран каза болуп, жүздөгөн үйлөр, социалдык объектилер, автоунаалар, мал-мүлктөр зыянга учурады. Бир көпүрө жардырылып, аз убакытта кайрадан калыбына келтирилди. 2022 жыл Баткен үчүн бир жагы түшүктүү жыл болду, экинчи жагы кайгылуу, үчүнчү жагы сыймыктуу жыл болду да. Эми түшүктүү дегенибиз мамлекетибизди дагы, элибизди дагы куралдуу кагылышууда бир топ түшүккө салды. Кайгылуу дегеним кырсындай жаш чек арачыларыбыз, солдаттарыбыз мекенин деп өмүрүнөн ажырады. Сыймыктуу дегенибиз чындыгында чек арада чеп болуп турган элибиз бар экен. Элибизди колдогон мамлекетибиз бар экен. Кыргыз эли бар экен. Аны менен катар эле облуста курулуш тармагы жанданып, жаңы мектептер пайдаланууга берилди. Чек ара айылдары өзгөчө макамга ээ болуп, жашоочулардын пенсиялары жана жөлөк пулдары көбөйдү. Облусту өнүктүрүү үчүн мамлекеттен жыл сайын 500 миллион сом бөлүнмөй болгон. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.